أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مقتولار aytып пайгамбарыбыз Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavattara sözüz başlayız. Урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү сөзүбүз өлкөбүздөгү эң чуулгандуу, айрыкча мусулмандар жамаатында адамдын жүрөгүн эзип турган көз ачыктар жөнүндөгү темада болмок. Анткени Аалам сырларынын экинчи бөлүмү кайрадан улуттук телеканалдан жарыкка чыгып баштады. Мына ушул боюнча биз бүгүнкү сөз улантабыз. Эгерде ушул жөнүндөгү сиздердин сурооңуздар же болбосо өзүңүздөрдүн бир мындай бир түшүнбөгөн маселеңиздер болсо, мына ошол боюнча пикир алышсак деп ойлойм. Анткени бул маселе жөн эле бир көңүл ачуу же болбосо жөн эле бир убакыт өткөзүү эмес, же жөн эле бир адамдардын кызыгуусун көрсөтүп кое турган, зоопарк көрө турган же бир сүрөт көрө турган эмес, балким адамдарды мусулман же мусулман эмес кылып кое турган, адамдын аспиеттеп келген ыйманын жокко чыгарып кое турган, адамдын мусулманчылыгын жокко чыгарып адамды мусулман эместердин катарына, муртаттардын катарына кошуп кое турган, акыйда маселесине, тавхид маселесине, Кудай Тааланы бир деп биле турган адамдын ыйман маселесине байланышкан көрүнүш болуп эсептелет. Бул боюнча пайгамбарыбыз Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem осуяттарын андан мурда Кур'ани Каримди окуп үйрөнгөн ислам аалымдары, мусулман аалымдары, сүннөт аалымдары көз ачыктарга баруунун дурус эместигин, аларга ишенүү адамды ыймандан чыгара тургандыгын, муну ишенбесе деле жөн эле барса 40 күнгө чейин намазы кабыл болбой тургандыгын баса белгилеген. Мына ушул телевизордон көрсөтүп турган Аалам сырларын көрүү, ага ишенбестен туруп жөн эле карап коюунун өзү адамдын намазынын 40 күнгө чейин кабыл болбой тургандыгын далилдей турган болсо, кимде ким ишене турган болсо, ыймандан чыгып кете тургандыгы таасын айтылат.